Самый лучший президент. Бұл видеороликте Кыргызстан көріп шок болды. Қазақстанда тойды кичинекей бала көптөгөн мамлекеттердин президенттерин атын атагандан кийин кайсыл президент жакшы дегенде Садыр Жапаров деген. Бұл кыздар өтө чоң ката кеттерде самоорго суу куябыз деп самоордун муурусуна суу куюп салышкан. Президент дагы ОПГнын мүчөсү деген Кудрет Тайчабаров 30 декабрга чейин СИЗО 1ге камакка алынды. Ушулар жамашка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Президент Казахстана. Президент Казахстана Жомарт Касым Токаев. Президент Кыргызстана. Садыр Жапаров. Молодец. Президент Америки. Дональд Трамп. Молодец. Яхшонке вообще. Таджикистан. Эмоли Рахмон. Өзбекстанның президенті. Өзбекстан Шавкат Мирзиёев. Келемін сәл берген. Украина. Украина Владимир Зеленский. Президент Франции. Президент Франции. Макрон. Шапалақ, молодец. Самый лучший президент. Садыр Жапаров. Шапалақ, молодец. Дүкөндөрдөгү товарларды текшерген жигит, социалдык тармактарда дүкөндөрдөгү товарларды текшерип жүргөн жигиттин видеосу тарады. Кадрларда анын сатуучу менен кайым айтышып жатканы көрүнөт. Азырынча окуя кайсыл дүкөндө болгону жана текшерүүнүн себеби белгисиз. Интернет колдонуучулардын арасында видео кызуу талкууга алынды. Айрымдар жигиттин аракетин колдосо, башкалары тескерисинче сатуучунун жагын талашууда. Нерселерди сатып атасыңар, балдарды уйлап атасыңар деп. Тетиги Бишкектен баштап. Свет жок, свет өчүп калыптыр. Саморго чай кайнатайын дегенбиз. Кана? Азыр. Куйган самор чай, куягынан куйган бааздар жок. Не? Уйлап коюңдар. Муну деле жак. Мен жиндесиң менен жакшы нерсе айтат экен деп атсың. Силердики астынан куйуп атпайм, эмне болот ал? Атайын ушундайбы? Атайын ушундай теш болгон болуш керек. Бат кайнасын деп, Молодцы кыздар. Пары чыксын. Бу атайын пары чыгат, Молодцы кыздар. Мен эме бара берейинчи. Жардып өзүңөр эле кайнатып бересиңер, Бирок бүгүн кайнабай калды окшойт. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Президентибиздин ОПГнын мүчөсү. Мына мен билем. Октябрь революциясы. Кудрет Тайчабаров 30 декабрга чейин СИЗО 1ге киргизилди. Бул тууралуу 1-Май райондук сотунан билдиришти. Тайчабаров уюшкан кылмыштуу топ түзүү жана ага катышуу беренеси боюнча айыпталып жатат. Бишкек эркин экономикалык аймактын жана туризмди өнүктүрүү фондунун мурдагы жетекчиси Тайчабаров 30 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого катышууга арыз берген эле. Көп өтпөй анын Крым Төбөл, Камчы Көлбаев менен түшкөн сүрөтү тарап, БШК аны талапкер катары каттоодон баш тарткан. Булак серепке Сен деле базарда жүргөн баласың, өкөйсүз. Сен деле менин көз алдымда чоңойгон баласың. Токто. Менин көз алдымда чоңойгон баласың. Кыргызда макал бар. Бөрк ал десе баш ал деген. Сен азыр баш алып атасың. Жок, мен баш албай элем. Жок, баш алып атасың. Мен сизге айтпадым беле, бир мамыр эле келем. Оларда сатпагыла. Мындай түшүнүктүү. Чак мындай түшүнүктүү нерселерди сатып атасыңар, балдарды уйлап атасыңар деп. Тетиги Бишкектен баштагыла да, башынан баштагыла. Эмне үчүн көчүктөн баштайсың? Жок, муну мен сатып атам же сиз сатып атасыз? Эмне үчүн көчүктөн баштайсыңар? Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып
балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп. Азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Өлкөдө үгүт иштери башталды. Бүгүн 10 ноябрда өлкө боюнча үгүт иштери башталды. Аталган парламенттик шайлоо кезексиз болгондуктан өнөктүк 20 күнгө созулуп, 29 ноябрда саат 8:00 жыйынтыкталат. Парламенттик шайлоо 30 ноябрга белгиленген. 30 округтан жалпы 467 кандидат атсалышууда. Президент Казахстана. Президент Казахстана Жомарт Касым Токаев. Президент Кыргызстана. Садыр Джапаров. Молодец. Президент Америки. Дональд Трамп. Молодец, яхшы вообще. Таджикистан. Эмомали Рахмон. Өзбекстанның президенті. Өзбекстан Шавкат Мирзиёев. Кел абай, сәл берген. Украина. Украина Владимир Зеленский. Президент Франции. Президент Франции. Макрон. Шапалақ ұрайық, молодец. Самый лучший президент. Садыр Джапаров. Шапалақ ұрайық, молодец.